YouTube'dan чыгат банке. Assalamu alaikum. Машина кеж каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Мынакей көңүңүздөр күтүп аткан видеода кезек келип калды. Бул аралаш түрдөгү унаалар же болбосо орто баадагы унаалар деп аталып калат. Темасы Ош шаарына Жапалак унаа базарындабыз. Бүгүн 18 декабрь 2022 жыл. Апта күнгө жекшемби. Мо Hyundai Solaris'ten баштай берели. Рестайлинг. Ошол биринчи кузовтагы. 2016 1.4 750 миң сом. Gaz benzin. Коробка автомат. Парктрониктер бар, дөңгөлөктөрү арканкылары жайкы, алдыңкылары кышкы экен. Болду. Кайсы? Так, бул Spark экен, Spark 2. 2018 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, коробка автомат. Мала литрашкаларды айтмакчы, өзүнчө бир видео алып чыгарганбыз, билесиздер. 5 ключевой доступ, мында алып көрсөтүп алып, баасы канча болду атат? $9,000. Так, бул жерде Cruze, Chevrolet Cruze. Машина кейдж 2010 1.6 автомат. Баасын сурап коелу. Баасын канча деп атасыз? 700 миң сом. Коробка автомат. Же Lacetti деп да аталып калат. Эми биз Cruze көнүп калганбыз. Корея сборкасы бул. Opel Vectra. Механика 350 миң сом. Машина кейдж каналы. Так, мына салон көрсөтөйүн. Мына жабык турат. Дөңгөлөктөр төртөтен кышкы. Протекторлары жакшылап алды. Анан бу Avante силерден эмеспи? Канча деп атасыздар? 13,5 миң. Свежийби? Avante 6-чы муундагы. Так. 2017 1.6 газбы же бензин? Бензин, жакшы. Ошол эле ачкысыз кирүү. Монитор бар. Так, ограничитель скорости, голосовой помощник, мультибаскычтар. Так, кондиционер экен, климатта эмес. Так, ушундай көрүнүштөр. Камера бар. 13,5 дедиңиз, Жакшы. Opel Astra Universal. Şunu көрсөтөйүn. 2003 1.6 400 миң сом. Механика. Но силерден бе? Corolla. Бул жакта окшойт, Канча болуп атат? Жазылып турат, Болду. Toyota Corolla. 2003 1.6 660 миң сом. Автомат. Getz бе? Мейли, Getz да суранып атышат, тарталы. Баасы канча болду? 470 атабыз. 470 миң сом. 2004 автомат 1.4. Отуруштардын жылуутусу бар, кондиционер бар, комплектация жакшы. Анан бул жакта Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Тут көрсөтүп коелу. Так, туманниктер бар, фара омывательдер, сонарлар бар. 2004 3.2 800 миң сом. Автомат. Камерадагы бар.
Анда монитор коюлду экен. Заводской монитор бар экен. Жок, дисплей деп ойлоп атам, ал монитор окшойт анда. Жакшы. Toyota Avensis 2 Universal 2003 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, коробка автомат, 750 000 сом. Голосовой помощник бар экен. Жакшы. Так. Бул жерде так, ушундай не болуп калат экен бул? i40. Ошону айтам да, европейский да бул анда. Корея. Кореяда ушундай келип кеткен да. $10,000, 2011-жылы чыгарылган. Монитор бар. Ачкычсыз кирүү баскычы. Универсал. Мынакей i40 деп жазылып турат. Дагы бул жерде Opel Vectra 2002 1.8 330 000 сом. Механика. Зафираны да сурагандар бар эле, көрсөтүп коелу. 2002-жылы чыгарылган 1.8 автомат 550 96 51 55 номеринdeyiz. Так, mod GX классы жазылып турат экен. 470 2005-жылы чыгарылган, $24,500. Газ бар, катализатор өз орнунда. Раздаткалары 4 бөлүп кошуу. Өзүңүздүн эле машинаңыз бы? 2011'den beri. 2011'den beri өзүм эле айдап жүрөм дейт. Ээси. 24,5 деп койса? Так, бул жакта Kia Rio экен. 2015 1.4 600 000 сом. Kia түшүнбөдүм. Билгендер жазып коюңуздар моделин. Россия темир номеринде экен. Анан Honda HRV. Сол руль, механика. 2001-6 530 000 сом. Toyota Camry 35 кузов. Оң руль экен. 2002 2.4 $8,5 миң. Бул деле 35 да. Көкөтөң эле 35 экен. Yok, bu 30. А, мына 30 бу? 35. Машина кеч каналы. Так, бул бирок туманниктери бампер 35 болуп калыптыр, а? Bamper 35. Бампер 35 экен. No, Но таза taze 30. 35 экен, 2005-жылы чыгарылган 2.4 родная краска. Бул канча болуп атат? 12. $12,000. Колу. Ауринг комплектация дейт. Монитор бар, японский экен өзүнүн. Мультируль, климатта. Жакшы. Анан Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, универсал. 2000-жылы чыгарылган, 2.7 дизелбе? Ошондо дизель экен. Салон көрсөтүп коеюн. Комплектация жакшы, отуруштардын жылуутуусу, фар омывательдер, дворниктер,
Анан кийин ESP, бул антизоноз электро күзгүлөр, мультируль. Баягы 7 орун эмеспи? 7 орун эмес экен, фаркоп бар. Болду. Задний камерасы дагы бар дейт. 600 000 сом. Так, анан могу жерде Audi A4 бекен. 2004 1.8 450 000 сом. Коробка автомат. A4 екен. Так. Мен жакшы көргөн унаалардын бири Toyota Crown Majesta окшойт. Партрониктер, сонарлар, ошо туманиктер 2008 3.5 $14,5 миң гибрид болгондо дагы. Crown Majesta. Жакшы. Ассаламу алейкум, бул Majesta да? Бул Crown Атлет. Атлетү? Мурдасы Majesta окшош кетет экен. Атлет экен. Атлет Majesta анан кийин Royal Salon болуп бөлүнөт. Комплектациялар эң жакшылары Majesta. Атлет орточо, Royal Salon мындай бир аз карапайымраак комплектация болот. Бирок ошентсе да көрүп атасыздар, электропардалар, телескопический руль дегендей, монитор, климат контроль, отуруштардын жылытуусу 4 айнектен автофункциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. Электро отургучтар ушундай. Жакшы. Toyota Wish. Wish 2003 1.8 720 000 сом. Жабык экен. Sizden bu? Жок, жок. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов 2001 3.2 автомат $8,900 557 97 17 17 Авангард. Люк, кара кожа, 2 зоналуу климат. Honda CR-V 1 сол руль 1999 2 кыймылдатык сүңкөлөмө, коробка автомат 600 000 бекен. 600 000 сомдой деп жазылып турат. Бир болсо ортоңку цифралар өзгөрүп да кетиши мүмкүн. Subaru Legacy оң руль 2005 630 000 сом. Жазылган экен, жазылып турат окшойт. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Авангард японец деп жазып койгон 2006 3.5 жок, баасы жазылып атыр. Пробег деп жазылып турат 140 000 километр. Бир Legacy'ni көрсөтөйүнчү. Legacy канча деп атасыңар? Баасы канча? 500 000 сом. Оң руль 2003. Анан так, Honda Fit турат. Жок, Jazz экен бу. Jazz 2005 тез арада сатылат. 600
600 ming so'm ekan. 600 ming so'm. Mashina кейджи. Sizmi? Ha, Постоянно ko'raman. bo'ldi, ko'rib turlar yaxshi. O'sha bizning ko'ruvchimizning unasi ekan bu. Turuqli ko'ruvchimizning unasi. Ушунун жанында Mercedes-Benz C-Class 202 kuzovda 1993 жылы чыгарылган 1.8 390 ming so'm. Mexanika dedik. Люк. Да, bir servo. Bir servo, bir de qanchada o'tasizlar? Mashina кейджи. 500 ming kemi var. Mexanika. Sol rul. Far омывательдер бар. 1998 2 Манaki far омывательдерге. Şu дөңгөлөктөрү 4 өтөң кышкы, ушунда куюлган дистерде. Yo'qsizlar. Fitleri tartabыз. Кудай болса. Мод жазы сурап көрөлүчү. Жаздык канчада болду Кудай бурса. Сейчас 2006 15. Бул американец экен да? Болду. Азыр мына ошол көрүүчүбүз чайга чакырып атат дегендей. Рахмат. Алла разы болсун. Ушундай көрүүчүлөрүбүз көп болуп жүрө берсин демекчибиз. Мынакей ушул американец 4 айнектен электро көтөргүчтүү. Так, кондиционер, коробка автомат. Айырмасы ушул жазардан. Бул вариатор эмес, толуккандуу автомат болот. Так, анан ол фитти да сурап коюн. Россия темир номеринде обвестерде 2002-13. Баасын канчада отасыңар? 500 миң. Бир зоналуу климатта. Жакшы. Анан могул жерде Toyota Isis. Ушулда мындай минивэн жакшы компакт вен деп койсок болду берет. Ушундай уна. Toyota Corolla. 2002 механика. Баасын ушунда алып жазып койсо жакшы болот бул көпчүлүгү. 490 миң сом. Анан мо фитти да сурап коюнчу. Фитти канчада отасыңар? Машина кейджи. Ассаламу алейкум. Канчада отасыз? 500 миң кеми бар. Мына баасын жазып коюптур, жакшы. Кыргызстан номеринде 500 миң кеми дагы бар дейт. Да бир фит. Фитти тартпай койсок болбойт. Көпчүлүк ушуну күтүп атканда 2003 630 миң сом. 1.5 экен айтмакчы. 1.5. Анан ол жерде да бир фитти көрсөтөйүн. Абалы жакшы 2003 1.5 730 миң сом. Ушуну менен да биз дагы видеобузду жыйынтыктайбыз. Мынакей максималдуу түрдө көп убакытты мындай тарткан аракет жасадык. Издеген унаңыздарды табып маалымат алдыңыздар деп ойлоймун. Ошондой болсо лайк басып комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Каналыбызды колдоп бүгүнкү тартылган башка видеолорубуздагы ушундай активдүүлүк менен көрүңүздөр.